Биз кыргыз болгондон баарыбыз кыргызбыз да. Эч убакта түндүк, түштүк болбош керек. Эми кандай десем, бөлүнбөш керек, эки жакка бөлүнбөш керек да ушундай. Бир жакадан баш, бир колдон жең чыгарып, бир минутта болсок өнүкпөсөбүз. Баарыбыз тең ошо Кыргызстандык болгондон кийин эмнеге бөлүнөбүз? Алакандай кыргыз элементи бөлүнүп жарылууга жол бергиси келбейт. Бирок айрым өз кызыкчылыгын ойлогон саясатчылар арасында трайбализм күчөп, регионго бөлүнүү, жердешчилик сыяктуу көз караштарын таңуулап жүргөнү коомчулукка маалым. Бул жагдайды эске алуу менен Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Экрамов региондор ортосундагы мамилени, карым-катышты жакшыртып, кастыкты болтурбоо жана бул көрүнүшкө бөгөт коюу максатында жаңы мыйзам долбоорун сунуштоодо. Мыйзам долбоорго ылайык ар аймакка бөлүп же бир элдин ортосуна от жаккандарды 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Бул жерде категориялар бар, ушу ар бир адам ушундай эле интернетке өзүнүн Facebook-абы же болбосо өзүнүн кандай бир чакыруктарды таштаган болсо, ар бир адам ошо өзүнүн жазган сөзүнө жооп берет да. Категориялары бул жерде 3-чү категорияда эркиндигинен ажыратылганы 5 жылдан 7 жылга чейин. Алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу менен түзүлүп жасалса, эгерде ушу региондорго бөлүү боюнча, бул 4-чү категорияда эркиндигинен ажыратылат 7 жыл 6 айдан 10 жылга чейин. Негизинен Кыргыз Республикасынын жарандары улутуна, динине, саясий көз караштарына карабастан бирдей укукка ээ. Бирок анткени менен элдин менталитетинде уруулук салттык коомдук алыптанып калган айылдаштык, жердештик, бөлүнүп жарынуу сыяктуу көрүнүштөр сакталып калган дейт көз карандысыз серепчилер. Мындан улам сунушталып аткан мыйзам долбоору тыкыр текшерүүдөн өтүп, талкууга түшүп, коомчулук ага бирдей пикирде болгондо гана кабыл алуу керектигин айтат. Эми биздин жазык кодекске ушундай түшүнүктү киргизип атканда, биринчиден ошол трайбализмдин көп кырлары бар. Ошол саясий трайбализм, кадр трайбализм, радикалдуу трайбализм. Ошон үчүн ушул түшүнүктү мындай бир өзүнүн коомго келтире турган коркунучту ошону киргизиш керек да. Эгерде бир гана сөздү киргизсе, трайбализм бул философиялык түшүнүк. Буну соттон далилдеш өтө кыйын. Тарыхчылардын айтымына караганда, региондор аралык трайбализмди өлкө аймагына Исхак Разаков кеткенден кийинки келген жетекчилер баштаган. Ал кезде тартип катуу болгон үчүн көпчүлүк өзүнүн оюн ачыкка чыгара албай, бардыгы жашыруун түрдө жүргүзүлүп келген дейт. Качан гана кайра куруу доору башталып, Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон тарта бөлүнүп жарынуу күчүнө кирген. Мындан улам элдин ич ара бөлүнүшүнө бөгөт коюу үчүн мыйзам долбоорун күчүнө киргизүү керек деген оюн ортого салды. Эми мамлекеттин бүтүндүгү үчүн сөзсүз түрдө ушундай бир катаал чараларды же ошондой бир мыйзамдарды кабыл алууга уже убакыт келип жетти. Анткени буга чейин бир ооз-эки бир саясий маданияттуулукту калыптандыралы, анан бөлүнүп жарылууну токтотолу, азайталы деген мындай аракеттерден ачыгын айтканда көп майнап чыкпай атат, жыйынтык чыкпай атат. Мыйзам эгерде келип ушундай бир иштелип чыгып туура механизмдери ушуга чек кое турган механизмдер болбосо, биздеги бөлүнүп жарылуу дагы эле кете берет. Аталган мыйзам долбоору учурда талкууга коюлду. Эми Жогорку Кеңеш эс алууга чыкканча 3 окуудан тең өткөрөбүз дейт долбоордун демилгечиси. Жазгүл Майденова, Калбек Абдумамутов, Нью ТВ.